Саламатсыздарбы? Бүгүн Нарын шаарында дагы бир жакшы тарыхый күн болуп атат. Табигаттын курчасында, тоолорубуздун курчоосунда. Бул эт фестивалдын максаты эмне? Максаты албетте ушу Нарын облусу биздин туризмге потенциалы чоң болгондуктан, ушу туризмди өнүктүрүүнүн аркасында ушу эт фестивалын уюштуруп атабыз. Себеби Нарын облусу мал киндиктүү жан болгондуктан мал жанга аябай бай келет. Ошондуктан өзүңүздөр билесиздер, эти да абдан даамдуу. Бүгүнкү эт фестивалы абдан жакшы өтүп атат. Жогорку деңгээлде уюштуруптур. Эки жактан коноктор көп келиптир. Дагы мында тажрыйба алмашуу болуп атат. Бизге өзгөчөлүгү туризм тармагына керектүү жакшы маалыматтарды ала алдык. Баса белгилеп көргөчү нерсе тамак аш жасаганды үйрөтүү, көргөзүү. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жакшы чебер класстар өтүп атат. Кол өнөрчүлөрүбүз да өзүнүн салымын кошуп келип атат бияка. Жалпысынан алганда Эдфест мен ойлойм бүгүн максатына жетти деп. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз жолдошум менен ушу эт фестивалына конок катары келип катышып атабыз. Азыр журналисттер, блогерлер жыйында өзүбүзгө керектүү жакшы жаңылыктарды уктук. Туризм тармагын өнүктүрүүдө биздин ушу Нарын жергесинде аябай жакшы иштер болуп аткан экен. Кийинки жылда дагы эми буюрса кененирээк форматта бир жакшы нукура тамактарды жасап, дагы этибизди дагы даңгызалайбыз деген ойдобуз.